халкынын саны 2016 жылдын 1-январына карата 83.399 адам. Анын ичинен аялдар 41.819. Райондогу менчигинин түрүнө карабастан жалпы эмгектенген 4521 кызматкерлердин 2808 же 62% аялдар. Райондогу билим берүү мекемелеринде эмгектенген 2909 кызматкерлердин 2013 аялдар 69%. Саламаттык сактоо мекемелериндеги 695 медицина кызматкерлеринин 518 аялдар 75%. Айыл өкмөттөрүндөгү 248 кызматкерлердин 60 аялдар 24%. Райондогу 214 депутаттын 27-си аял депутаттар 13%. түзөт. Гүлчайыл өкмөтүнүн курамына 6 айыл кирет. Халкынын саны 17230 адам. Анын ичинен аялдар 8989. Гүлчайылында жайгашкан 92-843 аскер бөлүгүндө 30га жакын аялдар кызмат өтөйт. Алардын баары жогорку билимдүү, ар түрдүү кесипти аркалап келишет. 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган жана башка ички көжүрмөн даярдыктарга активдүү катышышат. Мен негизинен медициналык пунктта санитардык нускамалоочу жумушун аткарам. Урматтуу энелер, эжелер, карындаштар, учурдан пайдаланып бүгүнкү сиздердин 8 март эл аралык байрамыңыздан чын жүрөктөн куттап кетмекмин. Өзүмдүн атыман, жеке өзүмдүн атыман, баардык аскер бөлүктүн жамаатынын атынан ишиңиздерге ийгилик, жашоодо баардык жакшылык кааламакмын. Аймактык ооруканада жана анын филиалдарында жалпы 310 медициналык кызматкерлер эмгектенет. Анын ичинен аялдар 263. Аймактык ооруканада 11 бөлүм иштейт. Параклиникалык бөлүмдөр бар. Физиотерапия бөлүмү, массаждоо жана физиотерапиялык кызмат көрсөтөт. Массаждоо негизинен нерв ооруларына, муун ооруларына жасалат. Үй бүлөлүк медицина борборунда жана андагы 11 үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда 29 эмканада жалпы 323 медициналык кызматкер эмгектенсе, анын 222 аялдар. Хирургический шаймандарды, гинекологический шаймандарды жана лабораториялык инструменттерди стерилизациялап чыгабыз. Урматтуу айымдар, силердин келе жаткан 8 март байрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Үй бүлөлүк медицина борборунун аялдар атынан. Гүлчайылында мыскал эже тоок фермасын өнүктүрүп, 100 тоок багып, үй бүлөсүнүн бюджетин толуктап келет. Мен биринчи бул тоокту бугуп, анан бирөөлөрдөн барып 20 анак келгем, 2 жыл алдын. Багып көрөйүн деп, биздин шартка туура келеби, келбейби, кандай багыш керек экен деп. Ошол 20-ны бактым, ошол жылы жакшы болду. Анан былтырап келдим, 1 жыл болду. 100 алгамын. Жакшы кирешеси,
Кудай буйруса эми күнүмдүк бир семьяны бакканга жарайт. Мына 8 март келатат. Аялдарга биринчи Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Бардык эли журтубузда тынчтык болсун. Аялдарга узун өмүр, чексиз бакыт каалайм. Үй бүлөлөрү менен, бала чакасы менен тынч болсун. Үмүт жамааттык ишканасы чеберчилик боюнча Гүлча айылынын тургундарына кызмат көрсөтөт. 4 аял эмгектенет. Жетекчиси Тоймаматова Токтакан. Мен 1985-жылдан бери иштеп келатам ушул жерде. Ошо 5-6 элек олордун пенсияга чыккан чыгып кетишти. Азыр үчөөбүз калдык да. 8 мартта ушу жалпы Кыргызстандын аялдарына ден соолук, жакшылык, дайым ушундай майрамдар боло берсин. Майрамдарды жакшы тосsun. Жошолу айыл өкмөтүндө 7 айыл бар. Калкынын саны 7101 адам. Анын ичинен аялдар 3479. 2010 жылы Улуу Кыргыздын уздары деген ат менен түзүлүп, 2015 жылдан тартып жеке ишкер болуп каттоодон өтүп, Мадраимова Гүлбарчын жетектеген Жошолу айыл өкмөтүнүн чебер колдуу 3 аялдын жасаган буюмдарын Швейцарияга, Бельгияга, Польшага, Германияга чейин интернет аркылуу атайын буйртма менен алып кетип жатышат. Биз Күпен деген Хелветас уюштурган аялда бизнес боюнча окууларга катыштык. Ошону менен биргеликте эле быйылкы жылы 2015 жылы эл аралык оймо фестивалына барып келдик Ысык көлгө. Аялдардын келе жаткан 8 март майрамы менен куттуктайм. Аялдарга ар дайым энелик, улуу бакытты каалайм. Ден соолук каалайм, мээримдүүлүк каалайм. Алай районуна 2015 жыл ичинде Алай, Чоң Алай райондоруна 3424 туристтер келген. Аларды тейлөөдөн 3 миллион 272 миң сомдук киреше түшкөн. Гүлча айыл өкмөтүнүн Кыркоол айылында 2011 жылы Сапарбаевдардын үй бүлөсү туристтерди тосуу боюнча конок үйүн ачып иштеп жатышат. Бул конок үйдү мугалим, учурдагы пенсионер Нышанова Максаткан жетектеп, аларга Кыргыздын улуттук тамак ашын берет. Кызы Сапарбаева Айнура Ош Бишкектеги туристтик компаниялар менен келишим түзүп, туристтерге карта боюнча тааныштыруу кызматын көрсөтөт. Азыр эми ушул келген туристтердин шартына ылайыктап душ, баняларды курганбыз. Ушул биздин Кыргызстандын, жалпы эле Кыргызстандын, анын ичинде Алай районунун айымдарында келе жаткан 8 март майрамдары менен куттуктайм. Бардыгына энелик бакыт, дайым үй бүлөлөрүнө жакшылык каалайм. Менде бир сонун ой бар, Алайга барып келсек, арчалуу токойлорун аралап басып келсек. Гүлөлүү айыл өкмөтүндө 4 айыл бар. Калкынын саны 1908 адам. Анын ичинен аялдар 976. Деңиз деңгээлинен 2050 метр бийиктикте жайгашкан. 3 мектеп, 2 эмкана, 1 маданият үйү, 1 китепкана, 1 почта бөлүмү калкты тейлеп келүүдө. Нарматов атындагы орто мектебинде 131 окуучуга 128 мугалим билим берүүдө. 2006 жылдан тартып Алтын түйүн математикалык олимпиадасына 19 окуучу катышып, 1 окуучу биринчи, 1 окуучу экинчи, 1 окуучу үчүнчү орунду камсыздап, калган окуучулар сертификаттарга ээ болушкан. Мына кошумча окутууларды жүргүзүп, окуучуларды ыктыярдуу тестирлөөгө, жалпы республикалык тестирлөөгө катыштырып келатабыз 9-11 класстарда. Сары Таш айыл өкмөтүндө 3 айыл жайгашкан. Калкынын саны 3239. Анын ичинен аялдар 1805. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4 миллион 300 миң сомго айыл өкмөтүнүн имараты кайрадан курулду.
салттарды чоңултуп 147%га аткардык. Ошол өздүк кирешебизден жакшы иштерди аткардык. Нура айылына 16 миллион сомдук балдар бакчасын курдук. Андан сырткары мебелдерди алып бердик. Талды Суу айыл өкмөтүнүн калкынын саны 2218 адам. Анын ичинен аялдар 1071. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3100 метр. Айыл өкмөтүндө 1 бала бакча, 2 мектеп, 1 оорукана, 1 эмкана, 1 маданият үйү, 1 китепкана, 1 почта бөлүмү калкка кызмат көрсөтөт. Арча Булак айылына жергиликтүү бюджеттин эсебинен 16 миллион 500 миң сомго 110 орундуу мектеп бүткөрүлдү. Анда 2 сменада 78 балага 25 мугалим билим берүүдө. Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Биздин номер 44 Арча Булак негизги мектебинде жалпы эмгек жамааты 24 адамдан мугалимден турат. Биздин коллектив негизинен жаш коллектив бардыгы иштейм деген жаштар көпчүлүгү. Кадр маселеси да жакшы жолго коюлган. Мына бүгүн 8 март айы энелерди, эжелерди даңктайлы, селкилерге, сулууларга, кыздарга ыр жазалы, гүл суналы арнайлы. Күнсүңөр, жылдызсыңар, айсыңар, ай күн жокто жанып турган шамсыңар. 8 март эле эмес керек болсо, ар бир күндү майрам кылар баркыңар. Сарымогул айыл өкмөтү 1 айылдан турат. Калкынын саны 4884. Анын ичинен аялдар 2468. Гүлбурак балдар бакчасында 120 баланы 7 тарбиячы тарбиялап билим берүүдө. Бала бакчаны Нуралиева Айнагүл жетектеп келүүдө. Жаңалай айыл өкмөтүнүн курамына 2 айыл кирет. Калкынын саны 3775 адам. Анын ичинен аялдар 1903. Абдрахманова Зарипа 2014 жылы күнөскана куруп 4 сотук жерге бадыраң эккен. Жылына 2 жолу түшүм алып 6 тонна бадыраңдан киреше тапкан. Быйылкы жылы 23 февралда помидор көчөтүн отургузган. Түшүмү май айына бышып жетилет.